Бир жигит үйлөндү. Ал аялын катуу жакшы көрөт эле. Ошол жакшы көргөнү аркылуу ал жигит аялына айтканын баарын кылат болчу. Күндөр, айлар, жылдар өтүп, убагы келип балалууда болушту. Бала чоңоюп, жигит куракка жетти. Күндөрдүн бир күнү өтө катуу жамгыр жаады. Ошол күнү ар дайым кеч келүүчү жигит ушул күнү үйүнө эрте кайтты. Башкача айтканда, жумушунан эрте кайтты. Үйүмө эрте барайын, көптөн бери үй бүлөм менен сүйлөшпөйм, үйдөгүлөрдүн жанында болоюн деген максат менен жигит үйүнө келди. Үйүнө келсе, аялы жок. Үйдөгүлөрдөн сурады: "Кайда кетти келиниңиздер?" Үйдөгүлөр: "Келин сыртка чыккан болчу. Канча убакыт болду?" дегенде, "Сенден бир аз мурда чыкты. Бир саатча болуп калды." Макул деп кызын ойното баштады. Кызын эркелетип олтурса, арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин эшик тыкылдап калды. Барып караса, кийими суу болгон абалда аялы туруптур. Үйүнө киргизип, аялына дароо чарчыкты берди. "Тез курунуп ал." Аялы чарчыкты алып, курунгандан кийин экөө бирге курунгандан кийин чогултурушуп тамактанышты. Ушул убакта күйөөсү аялынан: "Кайда жүрөсүң? Каякка бардың?" деп сурады. Аялы: "Досумдукуна бардым эле" деди. Тиги жигит кайра сурады: "Кимден сурап чыгып кеттиң?" десе, "Үйдөгүлөргө айткан болчумун" деди аялы. Ошондо күйөөсү: "Макул эме, мындай жамгырлуу күндө чыкпа да, башка убакта чыксаң болот го" десе, аялы зарыл болуп калды эле. "Ошол үчүн чыгып келдим" деди. Тиги күйөөсү жооп берген жок. Ошол күнү аялды түшүнөн коркуп, алаксырап ойгонуп кетти. Ушул убакта жанында жаткан күйөөсү туруп: "Эмне, тынчылыкпы?" деп суроо берди. "Билбейм, эмнегедир коркуп кеттим" десе, баягы күйөөсү дароо суу алып келип берди. Аялы сууну ичти. Ошол убакта дароо күйөөсү аялынын колунан кармаса, ысытмасы бар. Дароо бешенесин кармады. Ысытмасы, башкача айтканда температурасы көтөрүлүп кеткендиктен аялы от болуп жанып жаткандай эле. Күйөөсү дароо докторду чакырды. Бир аздан кийин доктор келди. Ысытмасын текшерди, үкөл берди. "Эртеге больницага сөзсүз алып барыңыз" деди врач. "Макул" деди күйөөсү. Ысытмасы түштү. Эртеси аялын больницага алып барды. Аялы көрүнүп бүткөндөн кийин баягы жигит доктордун алдына кирип: "Аялыма эмне болуптур?" десе, доктор: "Эчтемке болбоптур. Болгону бир аз суу өткөн. Мына ушул дарыларды ичириң, жакшы болуп кетет" деди. Жигит макул болуп, аптекага кирип, тиги врач жазып берген дарыларды алды. Жана үйүнө кайтты. Үйүнө жетип келишкенден кийин, бир аз убакыт өткөндөн кийин аялынын ысытмасы, башкача айтканда температурасы кайра көтөрүлүп кетти. Дароо дары ичирди, ысытмасы дароо түштү. Кечинде кайра көтөрүлүп кетти. Ушундай болуп, аялынын температурасы түшүп, көтөрүлүп 3 күн кайталанды. 3-күнгө күнгө барганда аялы каза болуп калды. Жигит аялын ушунча катуу жакшы көргөндүктөн катуу кайгырды. Көңүлүнө эчтемге жакпай күйөөсү кыйналды. Бирок кантсе да аялыны жерге бериш керек эле. Аялын жерге берип келгенден кийин 2-3 күн аялынын көрүүсүнөн зыярат кылып жүрдү. Куран окуп, катуу кайгырып жүрдү. Кызына да назар салбай калды. Жумуштарына да көңүлү сууп кеткен эле. Болгон үйдө олтуруп, стресс болуп, аялын эстеп жашоосу такыр караңгылашып кеткен. Бир канча күндөр өтүп кетти. Бир канча күндөр өттү. Кызыны аялынын эжеси үйүнө алып кетти. Мен карап турайын деген максат менен. Бир канча убакыт өткөндөн кийин кечеси күйөөсү кайгырып, стресс абалда уктап калды. Эң таң калыштуусу түш көрдү. Баары ушул жерден башталган эле. Түшүндө ошол аялынын көрүүсүнө кирип бара жаткан экен. Кабырды аралап бара жатканда кабырлардан колдор чыгып, бутун кармап жатты. "Кой, ал жака барба, барганың менен өкүнөсүн." Кийин баягы жигит кабырларды караса, кабырлардан жазуулар чыгып жатты. "Мен
Ушул нерсенин аркасынан азапталып жатам. Колдорун созуп тиги жигитти тартып жатты. Кой, барба, барба, аялыңдын жанына барба, өкүнөсүн, кой, барба дээр эле. Бардык кабырлардан жазуулар чыгып, мен бул иштерди кылат элем. Дүйнө жашоосуна бирөөсүнүн акысын жер элем. Эч нерсеге ишенбейт элем. Бир дагы соопсуз келгеним үчүн өтө катуу азап тартып жатам. Кээ бирлери ырахат эле. Мен Аллахтын бардык парздарын аткарат элем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө бекем болгонго аракет кылат элем. Азыр кабырда ырахаттамын. Ондай кабырлар, башкача айтканда, ырахат кабырлары санактуу, аз эле. Бирок кабыры от менен толо болгон, от болуп жаткан кабырлар көп эле. Бардыгына жазуулар бар эле. Мен мындай күнөө кылгам, тигиндей күнөө кылгам. Кой, аялыңдын жанына барба деп тиги жигиттин этегинен бутунан тартар эле. Бирок аялын катуу жакшы көргөндүктөн эмне үчүн эрте өлүп калганын билгиси келер эле. Акыры күйөөсү аялынын кабырын издеп тапты. Кандай көздөр менен карабасын, аялынын кабырынан жазуулар чыгып жатты. Мен сизден кечирим сурайм. Ошол күнү мен сизди алдагам. Мен сизден мурун бир жигитти сүйөр элем. Дегенде ар эки күнү сизге кыянат кылар элем. Ошол жамы жаап турган күнү да сизге кыянат кылгам. Башкача айтканда, ошол күнү ошол сүйгөнүм менен зына кылып келгем. Ошол үчүн кабырда күйүп жатам. Жанып жатканымдын себеби, кабырда күйүп жатканымдын себеби зына кылганмын. Катуу күйүп, өтө катуу күйүп жатам. Сти адамды алдаганым үчүн. Аллах харам кылган нерсени кылганым үчүн. Катуу азапталып жатам. Аллахтын бир да парзын аткарбаганым үчүн. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Кызыңызда күмөн бар. Башкача айтканда, тиги жигит менен ар эки күнүнүн биринде зына кылар элем. Сизге кыянат кылат элем. Мени кечириңиз дейт эле. Кабырда от өтө катуу жанып, күйүп жатканын көргөн жигит коркуп ойгонуп кетти. Түшүндө аял айткан досунун үйүнө барды. Түшүнүн чын же калп экенин билгиси келип, аялын досунун үйүнө барып, эшигин тыкылдатты. Досу эшиктин аркасынан туруп, ким деди? Мен баланчамын, баланча досумдун күйөөсүмүн деди. Мындан бир нече күн мурун ошол жамыр жааган күндү эстетти. Ошол күнү аялым сен үйүңө келди беле деди. Жок, менин үйүмө келбеген. Күйөөсү таң калып түшүнүн чын экенин ойлонуп жатты. Дароо аялын эжесинин үйүнө барып, кызын алдырып келип, больницадан кыздан кан алдырып, караса өзүнүн кызы болуп чыкты. Алхамдулиллах деп, кийин дагы баягы аялынын досунун үйүнө барып, акырын сураштыр баштады. Менден алдың аялым башка бир жигитти сүйүп жүрдү беле? Десе тиги аялды. Сүйүп жүрдү беле? Десе тиги аялынын досу, келиңиз, эми аялыңыз өтүп кетти. Артан сүйлөбөйлүк. Аллах рахматын алсын, жайы жаннаттан болсун. Өлүш болду. Өткөн иш өттү. Эми эмнени сураштырып жатасыз? Азыр сүйлөсөм эмнени өзгөртөсүз? Ушул сөзүнөн сезип, аялдын ойношу бар экендигин билди. Ошентип окуя бүттү.